кандай гана мыйзам кабыл алынбасын, ал эң биринчи иретте мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирбеш керек. Анан азыркы жерде улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын орун базары айтып атат. Бул коопсуздугубузга коркунуч келтире турган мыйзам деп атат. Туристтер менен иштеген тышкы иштер министрлиги айтып атат, биз дагы улуттук коопсуздуктун пикирин колдойбуз деп атат. Менден суроо. Эгер биз ушул мыйзамды кабыл алсак, Кытайдын жарандары, эгер алардын Шенген визасы бар болсо, Кыргызстанга түз эле кирип келе береби? Туптура айтасыз, Эскелди Мамедович. Жок, түз эле кире албайт. Алар биринчи Шенген зонага Дастан Далабаевич, мен сизге суроо берген жок. Сиз биринчи окууда гана баяндамачы болосуз. Экинчи окууда комитет. Сиз эмне жооп берип атасыз? Кошумча баяндамачы болуп. Мен суроо берген жокмун. Акырын сүрөңүз. Суроо берген жокмун мен. Акырын сүрөңүз. Кыкырбайлы. Мен убактымды көбү кетип калды Дастан Далабаевич. Кош берем. Сиз урматтуу төрага. Мен суроону улуттук коопсуздук кызматынын башчысына берип атам. Башка бирөө мага жооп берип атат. Мен башка бирөөнүн жоонуна муктаж эмесмин. Мен акылым жетет. Башка бирөөгө суроо бергенге. Тышкы иштер министрлиги, сиздер айттыңыздарчы, бул мыйзамга сиздердин пикириңиздер кандай? Биздин пикирибизди дагы бир жолу айтып коеюн. Бүгүнкү биздин пикирибиз боюнча биздин виза саясаты бүгүнкү күндө жеткиликтүү либералдаштырылган. Бүгүнкү күндө биз 45 мамлекетке... Кыска эле айттыңыз, бул керекпи, кереги жокпу? Жок. Биз буга каршыбыз. Биздин оюбуз боюнча биринчи жеңилдетилген тартипте, өкмөттүн токтому менен жеңилдетилген визалык тартипте кирүүгө ушул сунушту карап ушуну берип атабыз. Упрашон, аэропорттон 15 доллар калсын. Аэропортто бергенге. Без визага биз каршыбыз. Ошону биринчи, экинчи окуу режиминде комитетте айтыш керек болчу. Сиздер уктап калып, азыр бизди ойготуп атасыңар. Туурабы? Маданият министрлиги, сиздердин пикириңиздер кандай? Туризм департаменти. Биз башынан бери эле айтып келатабыз, негизинен жеңилдетилген режим, биз виза болсо, же болбосо жана Шенген, Улуу Британиянын визалары болсо, бул туризмге жакшы эле жагын көрсөтөт деп айтып атабыз. Бирок азыр позиция, өкмөттүн позициясы ушундай болуп атпайбы, тиги жеңилдетилген формада болсун деп. Ал дагы жакшы болот, эгер болуп калса. Кечирип коесуз. Экинчи окуунун режиминде Шенген визасы кирди. Биринчи вариантында бул жөнүндө жок болчу. Комитетте каралганда биз азыркы айткан биз сунушубузду комитетте айтканбыз. Шенген визасы экинчи режимде кирди, биринчи режимде жок эле. Ошону тактап коеюн дедим. Мен өзүмдүн жеке пикиримди айтайын да, мына азыр айтып атат 99 000 киши Кыргызстанга кирген былтыркы жыл депчи. Анын канчасы турист, канчасы террорист, канчасы чекис экенин биз билбейбиз да. Турист менен террористтин экөө тең окшош эле, башы тыы менен башталып, аягы менен тыы менен бүтөт. Мына коопсуздук каякта жатат. Биз ачык асманда бардыгын киргиздик. Эми чек аралында без визасы деп, анысында 45 мамлекет кирет. Азыр 55 мамлекет киргизебиз. Коопсуздук бутеттен корболуп калбайбызбы? Өкмөттүн 3 министрлиги бул мыйзам долбооруна каршы болуп атат. Ички иштер министрлиги сиздерде кандай? Урматтуу төрага, урматтуу Келчинбекович, негизинен алганда биз дагы өзүбүздүн сунушту бергенбиз. Баягы 45 мамлекет, анан кийин 10 мамлекет өкмөт тарабынан 2025 жылга чейин деп. Баягы упрощенный немесигечи. Вот ошонусуга. А шенгенский виза азыр айтып кетти коллегаларым, бул экинчи окууда киргенде биз бул боюнча көз карашыбызды билдирген эмеспиз. Биз өзүмдүн коллегам улуттук коопсуздугун колдойм, биз да буга каршыбыз ички иштер министрлиги. Сирия, Йемен, Ирактын жарандары Шенген визасы орлар Кыргызстанга кире алабы ушул закон аркылуу? Урматтуу Эскелди Чыныбаевич, ошондой маселе болуп атпайбы? Не только они, любые страны мира, граждане, имеющие шенгенскую визу с США, Японии, имеют право заезда. Ошол болуп атпайбы маселе? Берде не только вот Исхак Айтбаев здесь чуть, по-моему, неправильно высказался. Вот я смотрел, вот дали информацию, были против при первом чтении. Второе, то, что это не означает только беженцы. Это я сказал одну из причин. Есть понятие такое, это демографическим кризисом, это Индия, Бангладеш, Пакистан и другие страны. Вот эти вот, мы боимся вот этого фактора, понимаете? Вот в чем наша задача. Они бесконтрольный болуп, урматты Эскелди Чыныбаевич. Берде бизде киргизген ЕСУВМ деп коет, единая система учета внешней миграции. А ерде бүт бары жазылуу.
ким каяка келди, ким чакырды, каякта болот, поминутно. Булар кирсе, биз билбей калып атабыз, каяка барганы, ким менен жолукканы и так далее. То есть зона риска в этом. Анан мына последний данные алдык. 4947 баягы шенген алгандар 2 айга. Кордойго чыгып, бир чыны чай ичип, кайта кирип атышат, кайта 2 ай берде жашаса болот. Ошо менен бесконечно да. Ошол вопрос Рыскелдин Чыныбаевич бизди бөгөй маселе да, ачык айтса. Коопсуз жагынан. Рахмат. туура нерсени айтып атабыз. Эң бир коопсуздукту эң биринчи биз эске алышыбыз керек. Экономикалык, коррупциялык кесепеттер ал экинчи нерсе. Андыктан мен 20 секунд бергиле. рахмат берешендик кылдыңыз. Андыктан өкмөт силер бир пикирге топтолсоңор, азыр биз депутаттар кандай чечим кабыл алышыбыз керек? Силердин суранычыңар эмне? Рыскелдин Чыныбаевич, бул боюнча биз сурангандай эле корутундуда 25-жылга чейин деп атабыз. Анан могу биринчи беренеге ушуну жок эле кабыл алсаңыздар. Биринчи беренеге каршы болуп атабыз да, себеби бизге Шенгенский жана Америка, Япония, Великобритания ушулар боюнча биз биринчи беренеге каршы болуп атабыз. Биринчи пункт, биринчи берене. Так айтпайсызбы? Биринчи берене бул толук мыйзам долбоор болуп атат. Биз анан добуш бергенде адашып калабыз да, силер азыр өкмөт өзүңөрдүн сөзүңөрдү айтып кылып, мына мондай деп өзүнчө добушка койгонго макулсуңарбы? Өзүнчө койсо макулбуз. Ушул каршы болуп атабыз да, ушул мыйзам долбоорунун биринчи беренесинин биринчи пункту кабыл алынганга. А калган жагына макулбуз. Жалпы мыйзамга каршы чыксак кандай болосуңар? Өзгөртүүгө. Жалпы мыйзамга каршы чыксаңыздар 20-жылга чейин иштей берет, 45 мамлекет безибиз кире берет. 20-жылдан кийин анан кайра карап туруп узартсак болот. Рахмат, мен өзүм пикирим айттым, башка жооптун кереги жок.